Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, биз өзүбүздүн каналыбызда жалпы эле кылмыш укугу боюнча тездетилген баяндамаларыбызды баштайбыз. Биз бул максатыбыз бул баяндамаларыбызда жалпы эле ушул кылмыш укугуда кылмыш эмне, кандай квалификация болот, кандай жазаланат, кайсы аракет жана аракетсиздиктер кылмыш болуп эсептелинет, ушул жөнүндө бир нече өзүбүздүн баяндамаларыбызды чыгарууну чечтик. Ошондуктан бүгүнкү күндөн баштап бул маселеге кайрылып сиздерге бул боюнча баяндамаларыбызды тынбай чыгарып турмакпыз. Өзү жалпы эле укук системасында 4 жоопкерчилик бар. Бул тартип жаза жоопкерчилиги, башкача айтканда жумушта жасаган жорук үчүн тартип жоопкерчилигине тартылат. Андан кийин укук бузуулар үчүн административдик жоопкерчилик бар. Үчүнчү, ошол граждандык милдеттемелерди аткарбаган үчүн граждандык жоопкерчилик бар. Андан кийин ушул кылмыш жасагандык үчүн кылмыш жоопкерчилиги бар. Бул системадагы 4 жоопкерчилик. Ушул жоопкерчиликтердин эң маанилүүсү, орчундуусу коомго коркунучтуулугу менен өзгөчөлөнгөн кылмыш жоопкерчилиги. Кылмыш жоопкерчиликке адамды тартуу үчүн демек ал адам кылмыш жасаш керек. Демек кылмыш деп эмнени эсептейбиз? Кайсы аракет, кайсы аракетсиздик кылмыш болуп саналат? Ушул кайсы жерде көрсөтүлгөн? Кандай белгилери бар? Кандай кесепеттерге алып келет? Жана мамлекеттик органдар менен бирге кандай бул боюнча чара, алдын алуу чара, башка чараларды кандай көрөт? Жалпысынан ушул маселелер боюнча эмне үчүн кылмыш жоопкерчилигинен баштап отурабыз? Анткени биздин коомубузда коркунучтуулугу боюнча, оордугу боюнча кылмыш жоопкерчилиги эң биринчи орунду ээлейт. Ошондуктан биз кылмыш боюнча сөз кылмакпыз. Бизде Кыргыз Республикасында кылмыш, кайсылар кылмыш болуп эсептелинери кылмыш жаза кодексинде каралган. Акыркы кылмыш жаза кодекси 2021-жылы кабыл алынган, өзгөртүү толуктоолору менен бүгүнкү күндө ушул 2021-жылы кабыл алынган кылмыш жаза кодекси менен кылмыш жоопкерчиликтери каралат. Эми эң маанилүүсү кылмыш эмне экендиги жөнүндө бүгүнкү сөз болмок. Кылмыш жаза кодексинин 18-беренесине ылайык ошол кылмыш жаза мыйзамдарында каралган, коомго коркунуч келтирген, күнөөлүү жана жазалануучу аракет жана аракетсиздик болуп саналат. Бул мыйзамда каралган кылмыштын аныктамасы. Эми ушул жазылган аныктаманы ар биринин бирден белги катары карап, ошону чечмелөөгө аракет жасайбыз. Берененин башында эле жазылып турат. Кылмыш жаза мыйзамында каралган деп. Демек, кылмыш Кыргыз Республикасынын башка мыйзамдарында каралган эмес. Бир гана, жалгыз гана кылмыш жаза кодексинде каралган.
Эгерде башка жакта кылмыш деп саналган болсо дагы аны ушул кодекске киргизмейин сайын ал кылмыш болуп эсептелинбейт. Демек биринчи белгиси кылмыш жаза кодексинде каралган гана аракет жана аракетсиздик кылмыш болуп саналат. Бул биринчиден. Толуктап кетсек, өзү ушул кылмыш жаза кодексинде 416 статья болсо, ошонун жалпы бөлүгүндө 121 берени бар. 122 беренеден баштап 416 беренеге чейин ар бир кылмыш ошол беренелерде каралып чыккан. Демек, сан жагынан карай турган болсок, 295 статьяда кылмыш каралган. Демек, башка жерде мындай кылмыш деп каралган мыйзам же норма жок. Экинчи белгиси коомго коркунучтуулугу. Кылмыштын коомго коркунучтук келтиргендиги. Башка укук бузуулардан караганда кесепети, жасоо жолдору, ыкмалары чындап эле кылмыштыкы жогору турат. Эми бардыгы деле бизде коомдо ошол адам өлтүрүү, уурдоо, тоноо, каракчылык кылуу, опузалап алып коюу, барымтага алуу, ушул сыяктуу оор кылмыштарды бардыгы эле жөнөкөй элдер ушундай кабыл алышат. Демек, ошондо эле анын коркунучтуулугун байкасак болот. Ошондуктан кылмыштарды кодекске өзүнчө карап, өзүнчө кодексте белгилеген. Үчүнчү белгиси бул күнөөлүү. Күнөөлүү. Демек, күнөөлүү дегени ар бир ушул жоосунду жасаган адам күнөөлүү болушу керек деген сөз. Мисалы, залал келиши мүмкүн, жаман кесепеттер келип чыгышы мүмкүн, бирок күнөөсүз болуп калышы мүмкүн. Демек, кесепеттердин бардыгын эле болушу ал кылмыш деп айтыла бербейт. Демек, күнөөлүү болуу бул кылмыштын негизги белгилеринин бири. Мисалы, сиз адам өлтүрүп коюшуңуз мүмкүн. Бирок өзүңүздү өзүңүз коргоп жатып, өзүңүздүн үй бүлөгүңүздү коргоп жатып, башка адамдын өмүрүн кыйышыңыз мүмкүн. Ооба, карасаңыз өлүм турат. Башка адамдын өмүрү кыйылып атат. Бирок ал кылмыш болуп саналбай калып атпайбы? Анткени сиздин күнөөңүз жок. Сиз өз укугуңузду коргоп жатып, ошонун чегинен чыкпай коргоп жатып, башка адамдын өмүрүн кыйып жатасыз. Демек, дайым эле бир оор кесепеттин келип чыгышы ал кылмыш деп айтыла бербейт. Мисалы, кылмышкерди кармоодо деле. Өтө коомго коркунучтуу кылмышкерди, террорист болобу, экстремист болобу, башка же өзгөчө оор кылмыш жасаган адамдарды милиция кызматкерлери кармоо мезгилинде өлтүрүп салган болсо, демек, ал мыйзамдуу болуп эсептелинет. Карасаңыз өлүм бар, каза болду адам, бирок милиция кызматкерлери өз милдеттерин аткарууда, ошонун чегинен чыкпай, тиешелүү нормаларды колдонуу менен ал адамды жок кылды. Демек, бул мыйзамдуу болуп эсептелинет. Мен айтайын дегеним, демек күнөөлүү болушу милдеттүү болуп эсептелинет. Ошондуктан кесепеттерге карабастан ал адамдын ошол жасаган жоорууга чыныгы күнөөлүү экендиги бул аябай маанилүү. Төртүнчү белгиси кылмыштын бул жазалануучу. Ооба, бардык кылмыш жазалануучу болуп эсептелинет. Бир дагы кылмыш жазасыз калбайт. Биз айтып аткан 295 статьяда ар бир жасалган кылмыштуу жоосун үчүн тиешелүү жаза каралган. Демек, кандай гана кылмыш болбосун, ал жазаланууга жатат дегенди түшүндүрөт.
Демек бул төрт белги бул кылмыштын эмне экендигин түшүндүрүүчү белгилер болуп эсептелинет. Бул мыйзамда дагы көрсөтүлгөн белгилер. Кылмыштар объектисине жараша жана жасаган адамга жараша ар кандай болуп бөлүнөт. Мисалы, объектисине жараша ошол мисалы инсанга каршы кылмыштар, адам ден соолугуна каршы кылмыштар, жыныстык кол тийбестикке каршы кылмыштар, адам эркиндигине каршы кылмыштар, мамлекеттик бийликке каршы кылмыштар, тынчтыкка жана адамзаттын коопсуздугуна каршы кылмыштар, аскердик кылмыштар, экономикалык кылмыштар, менчикке каршы кылмыштар болуп бөлүнүп кетет. Биз бул боюнча баяндамабызда ар бир беренеге токтолгондо, ар бир берененин ошол эмнесиге, эмне түрүнө кирет, кандай белгилерге ээ болуш керек, жана кандай жыйынтыкталганда кандай жоопкерчилик болору жөнүндө кеңири сөз кылабыз. Ошол эле мезгилде кээ бирде кылмыш өз формасыны көрүнүп турса дагы, бирок ал кылмыш болуп саналбай калышы да мүмкүн. Мисалы, коомго коркунучтуулугу аз болсо, ал кылмыштын белгисини камтып турса дагы, бирок ал кылмыш болуп саналбашы мүмкүн. Мисалыга, бирөөнүн чөнтөгүнөн жвачка урдасаңыз, сагыз урдасаңыз дагы, ал уурулук. Уурулуктун баардык белгилерин камтып турат. Же бирөөнүн сумкасынан тетрадь урдады дейли. Ал деле уурулук. Карасаң, ооба, уурулукту жасап атат. Бирок белгисини карап турган менен, бирок коргоонго коркунучтуулугу аздыгына байланыштуу бул кылмыш болуп саналбай калат деп мыйзам чыгаруучу жазып койгон. Демек, ушундай жагдайларда кээ бирде кылмыштын белгиси болуп турса дагы, бирок коомго коркунучтуулугунун аздыгына байланыштуу ал кылмыш болуп саналбай калат. Ошол эле мезгилде кылмыш бир түшүнүктүү чектөө зарыл. Себеби, эгерде кылмыш коркунучтуулугу аз болсо, анда ал административдик укук бузууларга болуп калат деген түшүнүк ал туура эмес. Себеби, укук бузуулардын өзүнүн курамы бар, өзүнүн белгилери бар. Ошондуктан 18 берененин 2 бөлүгүндө каралган коомго аз коркунуч келтирген деген сөз бул башка түшүнүктөгү маани берерин айтмакпыз. Кылмыштын эң маанилүүсү бул ал кылмыштын курамында болуп калат. Ошондуктан кылмышты кылмыш деш үчүн, кылмышты ошол бул чыныгы кылмыштын белгилерин камтыйт деш үчүн бул кылмыштын курамы болуп эсептелинет. Эгерде кылмыштын белгилери, азыр биз жогоруда айткан кылмыштын белгилери болуп эсептелинсе, ал эми кылмыштын курамы анын ички түзүлүшүн, жалпы бир бүтүмдүгүн, эмне ичинде кайсы белгилерге, баардык сыртындагы белгилерин камтуучу бул кылмыштын курамы болуп эсептелинет. Бул өзүнчө бир тема болмокчу, бирок кылмыштын эң маанилүү бир ажырагыс белгилери дагы ушул болуп саналат. Кылмыш бизде Кыргыз территориянын аймагында саналган кылмыштар гана кылмыш болуп эсептелинет. Буну да бир жолу кайталоонун магызы, эгерде чет мамлекетте биздин атуулубуз кылмыш жасап Кыргызстанга келсе, Кыргызстанда ал кылмыш болуп саналбаса, ал Кыргыз территориясынын аймагында жоопкерчиликке тартылбайт.
Демек биз мыйзамга гана таянып ушул нерсени айтабыз. Демек биздин мыйзамда гана көрсөтүлгөн нерсе ал кылмыш болуп саналат. Бул жалпыланган кылмыштын түшүнүгү, ошондуктан биз кийинки темада кылмыштын жалпы курамы жөнүндө, анын өзгөчө белгилери жөнүндө 4 элементи тууралуу сөз кылмакпыз. Объект, субъект, кылмыштын объективдүү жагы жана субъективдүү жагы жөнүндө сөз кылабыз.